İnşallah atınız özünüzge qaytdı aba. Ömrünüz uzun bolsun. Biroq yaman көбүнөн siz ne oldunuz? Үлgü oldunuz aba. Atınız sүйüngөнү көрүp atasызбы? Ооба. Кана деңиz? Эгер кана? Видеолорду көрдүңүзбү? At үйдөн кеткенден кийин кандай сезим болду? Нормально эле, жакшы эле. Мында неме болбодуңузбу? Ат сагынбадыңызбы? Жок, ат душ эле берген элек да. Ата, мындай болду. Атыңызды бир атын атаңыз келбеген киши сатып алды, ачык айтайын. Жакшы пулга алды, ат пулун айтпа деди. Жакшы пулга алды, арзан эмес. 50 сурагандан 2 эсе кымбат алды. Бирок атын деле айтпа деди, бирок сиз менен учурашып кеттир келип, Ооба. Учурашып кеттир. Анан сиз эч туура эмес түшүнбөң. Сиздин жүрөгүңүздөн садака чыгып кетти, өттү уже. Бирок атты сизге кайра Алла кайтарып берди. Бул жерде сиз өтө көбүнүн пример болдуңуз, өтө көбү сизди көрүп садака берди, эксан берди, зекет берди. Сиз живой пример болуп койдуңуз. Сизди көрүп канча адам ыйлады ата. Алла разы болсун, Россиядагы балаңыздан дагы. Бул жерде атты сизге Алла берди. Ниетти түз кылып туруп эми атты до конца чабып коюң ата. Кана, бисмилла. Ушул бизге кайра кайтарып келген Аллага миң мәртем шүгүрлөр болсун. Анан кийин ушу кайра атты кайтарып берген балдардын бала чакаларына, үй бүлөсүнө, силерге тынччылык, аманчылык болсун, ден соолугуңар болсун. Ар дайым ушундай талбай ушундай иштерди, жакшылык иштерди кыла беришке Кудайым насип кылсын. Амин. Ооба, бирок Анан кайра өзүмө кайтарып ушундай келгенде. Сен бердиң да ушундай. Аллага миң мәртем шүгүр. Ушундай жакшылыктар боло берсин. Бардыгыбызга тынччылык, аманчылык кылсын. Ава күтпөдүңүз беле? Мындайды күткөн эмесмин да. Негизи эле муну кимге Байкамга деп берген белеңиз качан бердиңиз эле айтсаңыз? Ушу бир жума болду окшойт. Бир жума неме кылганда ушу балдар менен кеңешип Байкам менен Асылам экөөнө деген